Журналисттер, мен бүгүнкү күндө өзүңүздөргө маалым болгондой өзгөчө кырдаалдар көп катталып атканын, буга кандай иштер жүрүп жатат, канчалык деңгээлде биз аткарып жаткандыгы боюнча кыскача маалымат берүүнү туура көрүп отурам сиздерге. Мен эгер айта кетсем, быйылкы жылы 2018 жылы бүткүл Кыргызстан боюнча 58 өзгөчө кырдаалдар катталды. Анын ичинен биз 7 жоготулуу адам өмүрүнө жоготууга учураттык. Ошол эле кезде 973 миллион сомдук чыгымдарга учурат. Эгер ар бир неме боюнча тагыраак токтоло кетсем, кар көчкүнүн кесепетинен 30 жолу өзгөчө кырдаалдар катталып, анда 5 адам жоготууга учуратканбыз. Ошол эле кезде катуу шамалдан 3 жолу катталып, бул жерде жоготууга эмес, бирок 3 жолу катталуулар болгон. Жер көчкү боюнча дагы 2 жолу катталды. Мына акыркы күндөрү өтө чоң болуп аткан бул сел, силерге 11 жолу сел катталып, андан кечээ күнү билесиздер, Нокен районунда биз бир инсандын каза болгондугунан бир жолдо учуратты. Топон суулар боюнча дагы 3 жолу катталды. Ошондой эле таш көчкүлөр боюнча 1 жолу катталды. Анан биз ошондой өзгөчө кырдаалдар министрлиги өтө чоң өрт кырсыктарын дагы өзүнчө алып жүрөбүз. Бул боюнча дагы 7 жолу катталып, 906 миллион сомдук эмелер биздин чыгашалар, зыян келтирүүлөр ошол жерден болду. Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой Ош базары, Жалал Абад шаарындагы жана ошого окшогон чоң мекемелердин өрттөн күйгөнүгүнөн болду. Анан ошол эле кезде өтө чоң ДТПны дагы биз каттап алабыз. Бул 1 жолу катталып, 1 адам өмүрүн алып кетти. Ушу менен 58 жолу өзгөчө кырдаалдар катталып, 7 адамдын өмүрүн алып кетти бул немеде. Ал эми салыштырмалуу ошол эле 2017 жылга салыштырмалуу айтсак, 267 жолу өзгөчө кырдаал катталган. 2017 жылы 100 адамдын өмүрү каза болгон. Ошол эле кезде 652 миллион сомдук, мындайча айтканда, чыгашаларга учураган мамлекетибиз. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү ушул болгон жерлерде болушунча биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинен бүт техникаларыбыз чыгып жүрөт. Биздин керектүү службанын кызматкерлери чыгып өздөрүнүн иштерин аткарып келет. Ошону менен эле бирге мына кечээ күнү дагы чоң бизде ага чейин 22 күнү биз штурмовой берип атканбыз, өзүңүздөргө белгилүү болмок. Жакын күндө күндүн катуу жаашы, тоолуу аймактарга кар жаашы деп, мына азыр Ысык-Көл районунда Сарык Камыш айылында 5 чабандан 112 койдун өлүмүнө учурады деп маалымат келип атат. Ошол эле кезде Нарын областынын Ат башы районунда дагы Аксай өрөөнүндө 200 кой өлдү деген бүгүнкү күндө бизге маалымат келди. Бул 200 кой боюнча биздин тиешелүү кызматкерлер жерине кетишип, анын тактоо иштерин жүргүзүп, андан кийин бизге тагыраак маалыматын беришет деген ойдомун. Ошол эле кезде өзгөчө кырдаалдардан 197 техника бүгүнкү күндө иштеп жатат. Бул кесепеттердин алдын алуу жана кесепеттерди жоюу боюнча иштеп жатат. Мунун ичинен 67 техника бүгүнкү күндө эспландайбыз биз алдын алуу жана ушул сел болгон жерлерде калыбына келтирүүгө 67 чоң техникаларыбыз иштеп жүрөт. Ал эми 130 техникабыз бул плановый биз өзүбүздүн пландаган берчем деген өзүбүздүн иштерибизде өздөрүнүн ишин жүргүзүп жүрөт жатат. Ал эми ошол эле кезде бүгүн айтат элек бүт калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Эң орчундуу болгон бизде көпүрөлөрдөн 4 көпүрөнү бүгүн жараксыз абалга келип отурат. Муну биз тез аранын ичине калыбына келтиришибиз керек. Бул 4 көпүрөнүн бирөөсү Лейлек районунда, бирөөсү Сузак районунда, 2 көпүрө Аксы районунда катталып, муну дагы калыбына келтириш керек. Муну жергиликтүү бийликтин күчү жетпегенден биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан калыбына келтиребиз деп турабыз. Ошол эле кезде 6 дамбаны кайрадан калыбына келтирип жасоо иштерин жүргүзүш керек. Буга дагы чоң суммадагы акчалар талап кылынат. Бул боюнча эсептөө иштери жүрүп жатат. Мен ойлойм, быйылкы жылы биз кийинки селге чейин муну дагы калыбына келтирип, кийинки коркунучтардан чыгабыз деген ойдомун. Ошол эле кезде бүгүнкү күндө биз эң орчундуу деп өзгөчө кырдаалдар министрлиги орчундуу деген бул биздин
5747 адам қауіпті аймақта жашап келеді. Мұның ішінен жер көшкінінің астында 4639 адам жашаса, сел жиектеріндегі 447 адам жашайды. Башқа өзгөчө мындай коркунучтуу жерлерде 286, 357 дагы кыртыш суулардын бузулган жерлерде жашап келет. Биздин эң эле чоң көйгөйүбүз бул жер көчкүсү болуп келет. Бул жерде мен айта кетким келет, урматтуу журналисттер, мына бизде буга чейин жерлерин алып, суудаларын алып алышып, бүгүнкү күндө дагы көчпөй келген инсандарыбыз бар. Мына ошол тилкелерин алган көчпөгөндөр 2564 адам инсан жарандар бүгүнкү күндө жашап келет. Бул боюнча дагы жергиликтүү бийлик өз деңгээлинде иш жүргүзүш керек. Буга чейин мыйзам туура келбей бараткан болсо, азыр жаңы мыйзамдын долбоору иштелип чыгып, жакын күндө кол коюлуп чыкса, биз ойлойбуз ушу 5747 адамдын дагы бүгүнкү күндө көйгөйүн чече алабыз. Бул боюнча кече күнү вице-премьер-министр Жеңиш Парпиевич менен дагы кенен сүйлөшүп, муну быйылкы жылы ушул количествону азайтуу боюнча дагы иштерди аткарабыз деген ойдо аракет жүргүзүп келебиз. Анан ошондой эле бүгүнкү күндө бизде мына кечеги немеге тартылган 207 аскердик кызматты өтөп жүргөн биздин жоокерлерибиз тартылды. Бул боюнча дагы толук кандуу иштер жүргүзүлүп, бизде ошол эле бала бакча жана башка жерлердеги ылай басып калган, сел ташкындар басып калган жерлерди үйлөргө толугу менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги жардам берип, азыр бардык жерде тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Көптөгөн жерди биз уже тазалап бүтүрдүк бүгүнкү күндө. Күнүмдүк 1-2 үйдөн катталып атат бүгүнкү күндө. Аларды өз жеринде эгерде биздин ошол райондун күчү жетпесе, анда ошол аскердик кызматкерлерин биз жөнөтүп тазалоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Анан ошол эле кезде мен айта кетчү нерсе, мына жабыр тарткан жарандарды кандай жардам болот деген маселелер көп көтөрүлөт. Барган жерибизде эле кандай жардам болот өзгөчө кырдаалдарынан дейт. Биз тазалоо иштерине, алардын калыбына келтирүү иштерине биз жардам бере алабыз. Ал эми анын илгери мурункудай сууда же болбосо акчалай жардамды биз уже өзгөчө кырдаалдар министрлиги бере албайбыз. Ал жаңы мыйзам кабыл алгандыгынан баягы камсыздандырууга коюлган гана үйлөр ала алат. Мына биз элдерге дагы барган жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкө аракет жасап жатабыз. Ушу камсыздандырууну сөзсүз коюшубуз да керек. Ошонун негизинде гана сиздер жардам ала аласыздар. Мына бүгүнкү күндө шамал каттуу шамалдан дагы 2 жолу катталып атабыз. Ушул жерде дагы биз элдердин үйүнүн там башындагы шифрлар учупту. Мына ушуларга дагы биз айтабыз, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жардам бере албайт. Бир гана камсыздандырууга коюлган болсо, анда алар тарабынан жардам берилет. Эгер ошол жерден кемчиликтер кетип атса, мына кече күнү Аксы районуна барганбыз, Аксынын акими айтып атат, 2 адамдыкы чыкты, бирок камсыздандыруу немеси бербейт атат. Мына бүгүн вице-премьер-министр келгенде бул маселени койдук. Эгер биз муну элдерге ишендирип бербей ушундай кылсак, анда элдин ишениминен чыгып кетебиз. Мыйзам чегинде биз буларды беришибиз керек деп өзүбүздүн сунуштарыбызды бердик. Ошол эле кезде бизде эң орчундуу деп калдык сактоочу жайлар дагы Кыргызстанда белгиленип кетет. Мына кече күнү Мали-Суу шаарында дагы чоң сел каттоосу катталды. Бирок биздин Кыргызстан боюнча бардык калдык сактоочу жайлар эч кандай зыянчылык тартылган жок. Бардыгы өз эмесинде турат. Ал боюнча дагы өзгөчө кырдаалдар тарабынан көзөмөлгө алып отурабыз бүгүнкү күндө. Ошол эле кезде азыр Росатом менен дагы кээ бир начар жерлерин чыгаруу иштери жүрүп жатат. Анан урматтуу журналисттер, акыркы интернетте жана ошол көптөгөн эмеде тик учак вертолет боюнча көп сөздөр көтөрүлүп атат. Мен бул боюнча дагы токтолуп кетүүнү туура көрүп отурам. Себеп дегенде бул эмне үчүн кандай кымбат баада же болбосо кайсыл чечим менен деген нерселер болду. Мен сиздерге айта кетким келет. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигине бул тик учак керекпи деген биринчи маселени элдер көп сунуш берди. Бизге бүгүнкү күндө мен келип таанышканымдан кийин бул нерсе бизге керек негизи. Себеп дегенде биздин тоолуу аймактарда көлдөрүбүз бар. Бул көлдөрдүн жабылып кетүү коркунучу бар. Буну обследование жылда биз
өзгөчө кырдаалдар министрлиги көзөмөлгө алып, эгер ал суулар жарылып кете турган болсо, атайын сууларды агызып чыгаруу боюнча өздөрүнүн шлангалары менен сууну төгүп, ушул жарылып элге коопсуздук келбесин деген иш-чаралар өткөрүп. Муну сөзсүз ушул вертолет менен иштеп. Ошол кезде жарандыктарды коргоо боюнча мына бүгүнкү күндө эгер тоолуу аймактан бирөө өтө чоң жаракат алса, биз алгач жардамды анда биз техника чыга турган жерге вертолет менен барыш керек. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул маселеге жеке ишкерлерден, Агахан деген жеке ишкерлерден биз вертолетун алып, ошонун вертолет менен учуп барып, алып келип жаранды больницага же башка жерге жайгаштырып келет. Ал эми тоолуу аймактардагы көлдөрдү көзөмөлгө алууда биз бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдарды кең штаб военный вертолетторду алганга туура келет. Ошол эле кезде мына акыркы 2 жыл мурун Токтогул районунда өтө чоң өрт кырсыгы катталган. Бул тоолуу аймактарда, Токойлордо катталган. Анда уже биз Казакстандан вертолетторду алууга туура келген. Ошолордун келип бизде өрт өчүрүү боюнча иштерин жүргүзгөн. Мына ушуга окшогон нерселердин астында келип туруп, өзгөчө кырдаалдарга сөзсүз вертолет керек экен. Анан вертолеттун дагы ошол тик учактын дагы түрү бар, билесиздер. Бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде бийиктиги учалыш керек, тоонун аралап учуш керек. Биз эгер күчтүүсүн ала турган болсок, анын өзүнө жараша акчасы бар. Мына ушунун негизинде акыркы 4-5 жылдан бери бул маселе көтөрүлүп келет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине мурунку правительствого, мурунку министрлер сунуштап отуруп, өткөнкү эмеде мурунку премьер-министрден сунуш түшкөн, сиздер комиссия түзүңүздөр ушул вертолет сатып алуу боюнча. Ал комиссия түзүлгөн дагы Токтомдун долбоору правительствого жөнөтүлгөн. Мурунку министрдин колу менен кеткен. Бирок правительство өзгөрүп кеткенден кийин ал Токтом кайта артка кайтып кеткен. Ошол боюнча ал нерсе алдыга жылган жок. Бүгүнкү күндө биз кайрадан ошол Токтом чыгат, ал Токтомдо ал комиссия кандай вертолет алыш керек, канча сомдук болот, аны ошолор апрелде эте турган комиссия. Ал комиссиянын мүчөсүндө ошол эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басары, биздеги СНБнын өкүлдөрү, бүт гос имущество бардык жерден өкүлдөр кошулуш керек. Ошону менен апрелде басын чыгарыш керек. Ал эми биздин стат катчыбыздын кечээ күнү журналисттерге берген маалыматында ал өзүнүн гана оюн тагыраагындай толук кандуу жеткире албагандыктан ал киши айткан ушунча 7 миллион сомдук 7 миллион долларлык вертолеттор бар, аны алууга болот. Эгерде биз кредитке алсак, анда 10 миллионго чейин чыгат деген. Бирок өкмөттөн бул боюнча бүгүнкү күндө акча каражат каралган жок. Бүгүн 2018 жылдын бюджетинде жок бул акча. Эгер бул Токтом чыгып апрелде эте турган болсок, бул акыркы 1-2 жылдын ичинде ишке аша турган нерсе. Ошондо дагы комиссия деди, бир эле министр өзү эле чечип, муну алабыз деп туруп тандап алууга ага уруксат берилбейт. Ошондо дагы өкмөт тарабынан алынат бул. Вертолет алынып, анда биздин эмеге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аалысына өткөрүлүп берилиш керек. Мына ушунун негизинде келип чыккан ал кишинин кичине туура эмес маалыматты толук кандуу жеткире албагандыктан кээ бир нерселерибиз туура эмес чыгып кетти. Мен ойлойм, ал боюнча дагы мен сиздерге толук кандуу жооп бере алдым деп ойлойм. Эгерде сурооңуздар болсо, мен жооп берем. Кыскасы суроо берейинчи. Мен өткөндө 16 этажда ош шаарында жанагы өрт кырсыгы катталып, адамдын өмүрү менен айкады да. Деги эле ошол өрт кырсыктары катталганда бизде азыр мына көп кабаттуу үйлөр курулуп атат. Ошол өрт катталса, сиздерде ушундай куткарып заматта барган техникаңар жок экен да. Аны дагы мисалы азыр айтып атасыз, сатып алганга аракет кылып атасыңарбы? Анан кантип куткарасыңар? Ушул суроо. Так, бүгүнкү күндө мына Кытай мамлекетинен 100 ошол өрт өчүрүүчү техникалар грантовый бул грант негизинде берилгенин күтүп турабыз. Быйылкы жылы күздө же кийинки жылдан ал техникалар берилет. Бул өрт өчүрүүчү техникалар. Андан сырткары Турциядан билесиздер, бул көптөн бери келген кредит бар. Ал кредитке биз ошого дагы техникаларды ошол алуу боюнча көп кабаттуу, мындайча айтканда, шахталар кыргыз тилинде айтканда ошондой лестницаларды алуу боюнча дагы биздин проект кеткен. Ал боюнча түрк мамлекети макулдук бергенден кийин бул ишке ашат. Бирок биздин өкмөт бүгүнкү күндөгү
правительство уже уруксат берген бизге ушул алууга биз макулбуз деп. Себеп дегенде бүгүнкү күндөгү биздин техникаларыбыз болгону сиз айткандай 5 этажга арам. Бул бир эле Ош шаарында эмес, Бишкек шаарында дагы бул орчундуу маселе. Бул оң жагына быйылкы жылы чечилет деген үмүттө турабыз. Чечилсе биринчи кезекте биз Ош менен Бишкек шаарына коюлат ушул техникалар и толук кандуу өчүрүүгө биздин шартыбыз түзүлүп калат. Лейлек, Баткен, Махарадзе районунда аябай сел кырсыктар катталууда. Сиз айтып атпайсызбы 973 миллион сомдук мамиле чыгымга учурады деп. Алардын ичинде ушу селге канча чыгым келген, анан жеринде көрүп жүрөсүз да, ошондой болтурбого алдын алууга иштер аракеттер көрүлсө болобу? Биринчи чыгымдар боюнча бизде толук кандуу чыгым чыгып бүт элек. Бул азыркы айткан 973 миллион жалпы цифра болуп атат, бирок азыркы бул чыгымды санаш үчүн биз биринчи ошол жердеги кеткен чыгым, ошол жерде агызып кеткен чыгым, анан ага кайта басмай кеткен чыгымды кошуп туруп, анан баардык толук чыгым чыгат да. Мисалы үчүн ошол жерде эмне талкаланып кетти, анын баасын эсептелинет. Ошол эле кезде кайрадан тазалоого канча биз каражат жумшадык, же болбосо жергиликтүү бийлик жумшады. Ошону кошулуп туруп анан чыгым чыгат. Ал чыгым чыкканга бизге убакыт керек болот. Азыр иштер жүрүп аткан үчүн бизде толук кандуу чыгым чыга элек. Бул божомолдуу чыгым азыр 973 миллион. Бул муну дагы азыр айткандай 906 миллион өрт кырсыгынан чыккан чыгым. Калгандары сел эмелердики бүгүнкү күндө чыга элек. Ал эми алдын алуу боюнча мен айта кетет элем, бул эми апа бул дүйнөлүктөгү даже өнүккөн мамлекеттер дагы буга каршы турушу кыйын да. Өнүккөн Японияда дагы мындай жаратылыш кырсыгы чыкканда булар каршы тура алышпайт. Бул эми жаратылыштын кырсыгына туруштук берүү өнүккөн мамлекеттерде да болот. Бирок алдын алуу ишин жүргүзүшүбүз керек. Азыр Лейлектен катталган бүт жердеги селдер дамбалар болгон, кээ бир дамбалар тазаланып кетти. Себеби мурун буга чейин ал жердеги көлөмдөн 2 эсе көп көлөм келди. Бул дагы эми жаратылыштын өзүнүн курулушунун негизинде болуп, акыркы 100 жылдан бери андай суу келген эмес. Ал жерге өзгөчө кырдаалдар тарабынан дамба курулган, бирок дамбадан ашып суу дамбаны кошо каплап кеткен. Мындайча айтканда, эми бул жаратылыш кырсыгы. Биз өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу боюнча мына былтыркы жылы өтө чоң иштер аткарылган. Ар бир бизде ошол эле кезде правительство да жакшы колдоо берген экен. Көптөгөн дамбалар 300 миллионго жакын иштер жүргүзүлгөн. Мына ушулардын негизинен быйылкы жылы мына былтыр 267 катталса, быйыл 58 катталды. Кээ бир дамбаларыбыз, кээ бир ошол сактоочу нерселер иштеген үчүн ушу азайып барат. Мен айтам, биз толук жок кылып беришет ооп, колдон келишинче аракет жасасак азайып деген ойдомун. Кечиресиз, анан кооптуу аймактарда жашаган үй бүлөлөр түштүк аймагында мисалы көбүрөөк деп айтып келет да. Канча үй бүлө кооптуу жерде жашап атат азыр? Бүгүнкү күндө өзү негизи өзгөчө кырдаалдардын 80% түштүк аймакта катталат. Ошон үчүн биздин министрлик дагы түштүктө өзүнүн министрликтин юридический отделы бул жерде, министр дагы мен дагы ушул жерде отурам. Мына ушундай өзгөчө кырдаалдар катталган күнү мен ушул жерде отуруп, бүт аймактарды карап, өзүмүзгө алганга, алдын ала иш жүргүзгөнгө, тез анын ичинде жетүүгө аракет жасайбыз да. 80% түштүктө катталат. Анан ошол эле кезде азыр айтып кеттим, 5747 адам өзгөчө мындай кооптуу аймакта жашашат. Анын ичинен жер көчкүдө 4639 адам. Мен айта кетейин, ушул жерде 1861 адам Жалал Абад областында жашап келет, жер көчкүдө. Ал эми Ош областында 2613 адам. Ал эми ошол эле кезде Бишкек шаарында 7 адам болсо, Ысык көлдө 5 адам, Нарында 27 адам, Чүй областында 10 адам жашайт. Мындайча айтканда, Ош менен Жалал Абадта основной кооптуу аймакта жашап келишет биздин айым. Бул боюнча жергиликтүү бийлик менен биз азыркы күндө иш буга чейин деле жүрүп келген. Мыйзам чыгып калса, кечээ айтып атканбыз, анда кыйла жеңилденет, иштегенге кыйла жеңил болот деген. Кырсык кайпырда Айтырбай келет депчи, бирок айрым кырсыктардын алдын алуу чараларын жүргүзсө болот да, мисалы сел дегендей. Ошол иш аракеттер кандай жүрүп атат, анан ал үчүн каржы, анан жумушчу топ дегендей жетиштүүбү?
Бүгүнкү күндө мен азыр айтып кеттим, биз ушул алдын алуу боюнча январь айынан бери 67 техника ушул кээ бир айыл өкмөт өзү негизи биз жергиликтүү бийликтин балансында турган гана каналдарды, сел каналдарды же башка нерселерди жасайбыз. Ал эми министрликтин астында турган, мисалга айтсак, Минтранстын астында же болбосо ошол айыл чарба министрлигинин астында турганды предписание берип, аларды өздөрүнө жасатышка аракет жасайбыз. Ал эми айыл өкмөттүн күчү жетпеген жерге биз сөзсүз жардам беребиз. Быйылкы жылы план боюнча 384 объект кирген. Мунун ичинен азыр 30%-ында иш жүрүп жатат. Бирок ошол кезде эмне үчүн биз мындай кыз карак жүргөнүнүн себеби не план ойлоп коюп, планга кирбеген, азыр сел болгон жерлерге техниканы жылдыргандыгыбыздын негизинен планга кирбегендер өзгөрүп, убакыттары мындай өз убагында бүтүш кыйын болуп калат. Алдын алуу иштери боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги сөзсүз иш жүргүзөт. Мына азыр айткандай биз 384 объектини алдын алуу боюнча иш жүргүзөбүз. Бул сел же болбосо башка нерсе катталганга чейинки жасай турган ишибиз болот. Мисалы, жергиликтүү бийликтин жарандык коргоо комиссиясы түзүлгөн боюнча алар деле убагында ошо арканалар тазалай алган эсепетинен ташканча үйлөрдүн королорунда подвалдарына кирип жатат. Ошону сиздер көзөмөлдөй аласыздарбы? Биз айта кетсек, азыр дагы мен айтып кеттим, биринчи кезекте биз алар өздөрүнүн күчү менен жасаш керек. Эгер алардын күчү жетпей калган жерге биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги жардам беребиз. Бүгүнкү күндө жергиликтүү бийликке дагы бир жергиликтүү ошол эле жарандык коргоонун төрагасы ошол райондун акими, немесичи, ошол жарандык коргоо комиссиясынын төрагасы ошол райондун акими. Же болбосо айыл өкмөт болсо айыл өкмөттүн башчысы болот. Ал эми анын орун басары биздин кызматкерлер. Биздин кызматкер аларга направление берет, могул жерди тазалашыбыз керек тез аранын ичинде. Бул жерде өзгөчө кырдаалдардан техника алып биздин күчүбүз жетпейт деп, ал эми калганын өздөрү тазалаш керек. Биз өзүбүздүн мойнубузга алгандардын баардыгын тазалоо иштерин өз убагында жүргүзүп келебиз. Бүгүнкү күндө мен айтайын, айыл өкмөттөр иштебей койду дешти, мен алысмын. Алар дагы аракетин жасап келет. Бул жылдан жылга мына быйыл айыл өкмөттөр менен жолугушууларды өткөрүп, жеринде неме кылсам, мына былтыркы жылы сел өтө каттуу болгон үчүн өздөрүнүн жергиликтүү бюджеттерине 300 миңге чейин акчаларды карашкан. Бул ушул өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу максатында ушундай карашкан. Арис программасынан техникаларды алышып, булар дагы уже кыйла астыга чыгганга бир шарттар түзүлүп калды десем. Ичес үйлөрүн камсыздандар элек жарандар суда пулун ала алабы азыр учурда? Жабыркап. Камсыздандыруу боюнча эгерде камсыздандырууга койгон болсо, анда акчасын алат. Бизде бул райондун кээ бир жерлерде уже алып атат акчаларын. Тиешелүү өздөрүнүн комиссиясы бар. Өздөрүнүн комиссиясы апрелде этип келсе, тиешелүү акчаларын берип атат. Но эгерде кээ бир жерлерде бербей койгон болсо, анда биз дагы өкмөткө коюп бул маселени эмне үчүн берилбей атат, эми чечүү максатында биз дагы кайрылуу иштерин жүргүзүп атабыз. Аюсай менен Жалпакташта жер көчкү дагы болбойбу? Мындай көзөмөл барбы? Мындай да, бүгүнкү күндө биз айткан, азыр айтып кеттим, 5747 адам ушул кооптуу аймакта жашашат да. Ушул жерлердин баарында анын ичинен жер көчкү 4639 болсо, ушунун баарында жүрө турган коркунуч бар. Бул 1 жылдан ичинде жүрөбү, 10 жылдын ичинде жүрөбү, но жүрүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз ал жерде жүрбөйт дегенде биз алысыбыз. Анан вакытта канча катуу жан болбосун ошол баардык көчөлөрдү сугаттап, ушундай бул мерия кайрылат, бизге келишет. Мерия барса участкеде ушундай түшүнбөстүктөр болуп, элдин баарын эмнеси жаңылып калышат да. Ошо кандай дейсиз? Ушул мериясында тештүү кызматтарын тазалоо иштерин туура эмес болгон. Бул жерде биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги биз жерди бүт ушундай канал, же селовой каналдар, лотоктор, арыктардын баардыгы жергиликтүү бийликтин балансында турат. Алар өздөрү калыбына келтириш керек. Эгер алардын бюджетинде күчү жетпесе, анда биз жардам беребиз. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын бюджети өзүнө жетишели. Ал эми дотацияда отурган канчалаган айыл өкмөттөр бар, селдин астында. Биз ошолорго жардам беребиз. Ал эми Ош шаарына биз ачык айтышыбыз керек. Мына Ош, Бишкек шаарларында канчалаган департаменттери бар, канчалаган күчү бар, канчалаган техникалар бар. Алар өздөрү бүт алдын ала калыбына келтириш керек. Ал эми МЧС тарабынан биз мэрияга предписание гана беребиз. Могул жериң лотокту ал, же болбосо бир курулушту куруп койгон болсо, бул жерге курулушуңду ал, буз, неден арык чыгар деген гана
кагаз жүзүндө беребиз, аткарууну Ош мэриясы өзү аткарыш керек. Жакында эле бизге ушу Кыргызстан 101 көчөсүнөн арыз чыкканда түзөтүү планына ал боюнча биз мэрияга кайрылсак, Зенат Коздаевич жашыландыруу улуттук комбинатынын балансына карай ошол тазалагандыктан ашып буту катуу коркунуч болуп даже каптап кетти да. Аларга барсак айтты, булар МЧСтин ишиги алар тазалабай жатат деген жок деди да. Ошол маселе жаралып калды да, ошол боюнча Биз айтат элек мэрияга боюнча эске алып дагы биз кагаз жүзүндө предписанияларды берип, аларга түшүндүрүштөрүн жай келсе биздин тиешелүү кызматкерлер барып, аларга окуу өткөзүп, кандай жарандык куруу боюнча кандай кайсы мыйзам менен иштейбиз, кайсы мыйзам менен аларга жүктөлгөн алардын баардыгын түшүндүрүштөрүн Мирболот Сапжанович эң ири өрт кырсыктары ушул жыл 2018 жылга туш келди да, анан ушу базарда 2 рет өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алгачкы корутундусунда бул атайлап деп кою деп аныкталганда, акыркы корутундуган кандай болуп чыкты? Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар ушул министрлигинде ушул өрт кырсыгын так чыгара турган лаборатория бизде Кыргызстанда жок. Биз так бул негизинен чыкты деп биз неме биле албайбыз. Биз эми божомолдоп заключение беребиз. Эмнеден чыкканы, пожарданбы же эмнеден, ол электроэнергияданбы же өрттөн. Биздин министерство бүгүнкү күндө ушул атайлап чыккан деп заключениени бергенбиз. Тергөө амалдары бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Алар кандай тергөөдө кандай чечим чыгарат, алардын эмеси. Ошол эле кезде мен айта кетет элек, ушул лабораторияны курганга бизге 10 миллион акча каражаты менен биз кура алабыз. Биздин зданиялар, бардык нерселерибиз бар. Бүгүнкү күндө өкмөткө кайрылганбыз, премьер-министр колдоп, жакын күндө бул акча каражаты чечилсе, биз алгач Бишкек шаарында курулат бул нерсе лаборатория курулса, биз анда кандай өрт болбосун, азыркы күндө камсыздандырууда дагы өтө чоң вопростор чыгат. Үй күйүп кеткен болсо, камсыздандырууга дагы биз лабораториянын заключениесин чыгарып беришибиз керек. Ушуга дагы шарт болот деп биз 10 миллион сураганбыз. Жакын күндө уже чечилип атат бул акча каражаты. Бишкек шаарына курулат. Кийинки жылдан биз ошол эле Ош шаарына дагы бир лаборатория ачуу боюнча пландаштырып жатабыз. Анан кийинки жылдан бюджеттин өзүнүн бюджетин киргизип курганга аракет жасайбыз.